Алло. Алло. Ошол интернеттиңиз иштедиби? Интернетти Wi-Fi'га коштум, ого иштеди. Ошо мен Нурбектин эжесимин. Биз кичинекей кезибизде апам менен атам ажырашып, апам ушу Казакстанга келип, экинчи күйөөгө тийип, ошол жакта биз ошол жакта өскөнбүз, ошол жакта чоңойгонбуз. Нурлан ошол кезде мен барбайм, атам жалгыз таштабайм деп атабыз аракка салынып кеткен болот эле да. Таштабайм деп келбей койгондо, анан кийин 6-класс окуганда, 9-класс окуганда дагы барганбыз, апам экөөбүз алып келели деп. Ана окуусунда жаңа окубай коюптур, атасы дагы эле ичет экен, ошо акчалар жок, кыйын өмүрдү көрүнгөндөн кышта эшик алдын тазалап, ушинтип атам экөө күн көрүшкөн да. Ошондо дагы барганбызды алып келели деп, ошондо дагы кетпей койгондо, мен атам таштап кетпейм депчи. Ошо менен кийин атам кайтыш болду деп кабар келди. Биз бара албадык. Былтыр барганбыз да, былтыр барып ушу Кудай тамак дейт го, ашын берип, эжем бар дагы мен чоң. Экөөбүз барып ашын берип келгенде уктук да ушу Нурланды. Кимет экен деп. Ого дейм, ана биздин өмүргө аралашпай эле коеюн деп ошентип жүргөн го, биз менен аралашпай, неме кылбай. Кийин ошону укканда апам өзү барып келген, ошо Бишкектеги түрмөгө барып, келип, посылкасын берип, сүйлөшүп, бир күн жатып кеткен. Хабарлашып тур балам, жардам керек болсо сура деп. Ооба деп калган. Кийин 1-2 жолу эле жазып турду бизге. Кылайын, укам, инса керекпи, акча жок, ача иштеке керек эмес, менде баары жакшы, чыгам жакында деп, ошентип келем сиздерге деп, ошентип сүйлөштүк да. Анан кийин сүйлөшкөн жок, ушу кече ошо недеги атамын нелери, карындаштары бар да, ошолор ушу сиздин түшүргөн видеолоруңузду бизге жөнөтүптүр да, ушу апам ыйлап. Не болду экен? Мурунку мурдагы звондаган номерларына жазсак, жазбайт да, өчүп турат да. Ошо жакшы экен, бирдеке кылып койбоду, өлтүрүп койбоду экен ана баланы деп апам ыйлап. Ошо сиздин номериңизди ютубтан битип угуп атсам, угулду да номериңиз, ошо мен сизге WhatsApp'тан чыккан го. Не кылайлы, өзүм Казакстанда юрист болуп иштейм да. Сизден Алла разы болсун. Сиз бир тууган эжеси болосузбу Нурбектин? Бир тууган эжесин, атабыз, апабыз бир, өзүбүз 3 агайындыбыз. 2 кыз, бир Нурлан ушу жалгыз балада. Нурлан айткан эле, апам менен атам ажырашып кеткен, атам каза болуп калган, мен жалгыз уулмун, анан эжелерим бар деп, карындаштарым бар деген эле да. Анан мага бул бир 6 жылдан бери отурат экен, куру доомат менен отуруп калдым, ака. Эми бизде Ошто ака дейт го, байке дейт. Сиздерде Казакстанда ага дейт го. Анан президентке 3 жолу кат жаздым, Жапаров менен бирге отурганмын, менин бетимди көрсө тааныйт, үнүм эч кайда жетпей атат деп көп адамдардан жардам сураган, бирок эч ким жардам берген эмес булгачы. Анан мага кайрылганда, анан мен буга жардам берем деп, эми факты далел болсун деп өзүнүн видеосу керек болуп калды, бирок өзү макул болду да. Анан биз сүйлөштүк, видеолорун жиберди. Ошону интернетке чыгарып берсеңиз, президент көрсө жардам берсе деген. Анан болсо, азыр болсо телефондор өчүк. Мен бул жигит боюнча азыр Бишкектеги мындай журналисттерге мен азыр жардам сурап байланышып атам. Кече Улукбек деген бир мырза ал жигитке де кайрылган экен жардам сурап. Анан эмнегедир ал көңүл бурган эмеспи, ушундай да. Кече мага байланышып жардам берейин кел деп атат Бишкеккечи. Анан мен азыр ойлонуп, эми биз Оштобуз, Бишкекке барып келгенде жашырбайм, бирок биз мындай да, эми жолдо ушу бир расход маселеси боюнча аябай кыйналып турам да. Анан ошого ойлонуп, бирөө жарына карыз сурайынбы, эмне кылам, кыскасы барыш керек болуп атат Бишкеккечи. Акырында ушул Нурбекти, күнөөсүз отурган Нурбекти мен чыгарып алышым керек болуп атат да, Кудай кааласа түрмөдөнчү. Мыйзамдын чегинде чыгарып алышым керек болуп атат. Анан мен өзүмчө ойлонуп атам, чыккандан кийин бул жигитти үйлөп, бир мындай дагы мындай жардам берейин деп атам да, сыртка чыккандан кийин дагычы, Кудай кааласа. Анан бул өзү мен дагы ушундай бир жакшы балдардан болуп,
куру доомат менен отурбай түрмөдөн чыксам мен да бактылуу жашагым келет деп ушундай бир жүрөк оорута турган сөздөрдү айтып атат, айткан эле мага. Эми сиздерден Алла разы болсун, сиз мага бир мындай юрист болсоңуз, консультация берип турсаңыз, аябай жакшы болмок, жардам берсеңиздер, мен бул жактан жардам бермекмин ал жигитке. Берип турам го, ол Кыргызстандан кандай, ол жактын закону башка, биздики башка, Казакстандакы. Же бирдей эмес го? Жок, бирдей эмес, ошол ондай тааныштар керек болсо, ондай тааныштар да бар, туугандарыбыз бар апам жактан. Ошо мурда судья болуп иштеген. Азыр болсо кече комментарийга жазып аткандан бул жигитти ушундай чындыкты айтам деп жардам сурап чыкса өлтүрүп коюптур деген маалыматтар боюнча мен тактап биле албай атам азырынча. Анан бизде мамлекеттик кызматкерлер баардыгы өлүп калганда бирөөсү келип бир маалымат берип койсо болот эле да. Анан мен бирок иштеп атам мына бир жумадан бери, Кудай буйрса, ойлоп турамын, Алланын каалоосу менен чыгарып алам деп. Бир жумага чейин бул азыр эми жакшыбы, тиреби, эмне бул билбейбиз го. Биз же апамды баса нейди билбейбиз даже. Ана түрмөнүн номерин да алдык, апам айттым, звондаңыз депчи, чтобы издей турган эч ким жок экен деп, не кылбасын деп. Ошо түрмөгө звондайбызбы, не кылабыз? Бир чети өткөндө не болот да, ол не дейт ана, жол кыра, мөл кыра дегендериңизге беребиз го. Мен азыр Кудай буйрса бүгүн даярданып атам, өзүмчө даярданып, азыр бир-эки жерге барып келдим. Бүгүн возможно кечке жолго чыгып кетишим мүмкүн, либо эртең. Анан мен ошол немеге барам, зонага барам, ГСНге барам. Зонада иштеген мамлекет кызматкерлерди караган прокуратурасы бар экен, ага барамын. Алар болбосо президентке чейин барып, аягына чейин чыгып берем да, Кудай буйрса. Бул бала чыгат, Кудай кааласа чыгат. Ошого мен колумдан келгенче азыр аракет кылып иштеп атам. Анан сизден Алла разы болсун, сиз бир тууган карындаш болом дедиңизби, кечиресиз. Эжеси болосуз, эжеси болот экен. Не окуган жок, неге менен кетпеди, кетсе да ушундай болуп азыр окуп жакшы өмүр сүрөт эле го деп. Жакшы. Азыр Кудай айтканбыз, үйлөн барабыз, тоюн жасап беребиз деп, ооба деп ошенткен да, анан кийин. Өзү бала аябай момун экен да. Мындай мага деле мындай сизди кыйнап койбоймунбу, сизге мен жүгүмдү арткым келбейт деп кыйла жүрдү да, бир айдай сүйлөп. Бизге да ушинтет да, жардамдашайлы, не керек десең, такыр не бизде жолотпойт, же өзү жолобой кеткен да. Жок, менде баары жакшы, баары бар деп ушинтип жүрүп ошундай орунуп атат да. Бул мага бир айдан бери сүйлөшүбүз да, бир айдан бери сүйлөшүп, не кылайын, бизге дагы факты керек, видеоңузду чыгарып берейинби, жардам берсем, коркуп жүрдү да. Сиз кыйналып калбайсызбы, эми журналисттик иликтөө болгондо бир жерде иш бүтпөйт депчи, анан кийин ошентип анан акырында көндүргөмүн да мен эме жардам берем деп. Аябай мындай жакшы жигит, куру доомат менен отуруп калды, мени ушундай кылып подстава кылды деп ушунчалык жүрөк ооруткан сөздөрдү айткан. Анан бул ишке кириштим да. Анан сиздер да кичине колдоп жардам берип койсоңуздар, бул иштин мен аягына чыгып берем, Кудай буйрса. Колдойбуз, жардамдашабыз го. Анан апасына салам айтыңыз, кыжалат болбосун, ойлонбосун. Кудай буйрса мына ушунча элде карап турат азыр бул Нурбек боюнчачы. Комментарийде баардыгы күнөөсүз болсо чыгарсын деп атат. Адамды сүйлөгөн сөзүнөн эле билсе болот да, бул жигиттин сүйлөгөн сөзү элдин баары карап турат. Эл мындай чындыкты билет да, көрөт. Ошон үчүн азыр мына мамлекет кызматкерлердин үстүнөн иштеп атам, Кудай буйрса. Алдыда да көптөгөн жакшы иштер бүтөт. Ушул менин номерим, дайыма байланышып туруңуздар. Мен сиздерге азыр эки жактан ушул боюнча дагы мен сурап атам азырчы, тиги Нурбек боюнча.
Бирок мен толук маалымат ала албай атам, мен Бишкекке барам Кудай буйрса. Кыскасы бул жигит чыгат. Ооба, мен сиздерге өзүм алып барамын. Түрмөдөн чыккандан кийин Кудай буйрса машинама салып алып, сиздерге алып барамын. Кудай буйрса буну ооба, бул жигитти үйлөйбүз, жакшы ыймандуу кызга балалуу, чакалуу болот. Сиздер менен катташып, апасын Кудай буйрса бир жакшы иштерди жасап калган өмүрүн сонун буга эч ким мындай подстава кылып, мынал акмак Кудайдан коркпогон 29 мынал мамлекеттик мына милиция күч органдар кызматкерлери чекесине черт албай тургандай кылып кызмат кылып берем Кудай кааласа. Мындан ары эч ким подстава кыла албайт. Баары жакшы болот. Бизден жардам керек болсо ушу WhatsAppка жазып отуруңуз. Акча жагы, не жагы болгон кантип сала алабыз экен? Азыр мен сиздерге видеовуздан чалсаңыздар деле болот. Мен видеовуздан чалсам, мен көрсөтөм. Мен өзүм деле карапайым баламын, студентмин. Анан эки жакка чыкканда билесиз да, биз машинада жүрөбүз, оператор болот, бензин болот. Эми буну жашырбайм мен. Камерада деле башка жерде бардыгын айтып түшүндүрүп атам. Андан башка мага эч нерсенин кереги жок. Бир дагы мындай каражат керек эмес. Главный бала чыгып алса болду. Конечно, бизге да ошо керек да. Азыр мен сиздин номериңизди апама берейинчи, апам сиз менен видеозвонок менен сүйлөшсүн. Макул. Анан кийин жаңа расход немесин бардыгын акча салып, эми эртерээк барсаңыздар да жакшы болот эле да. Хорошо, мен не болуп калат оякта дагы. Хорошо, мен азыр видеовуз менен чалыңыздар, мен үйдү көргөзөйүн, азыр кандай аракет кылып атамын, даярданып атам ошо балагачы. Бардыгын бир оператор сүйлөшүп, бардыгын сүйлөшүп атам да, азыр көрсөтүп койсом болот. Бир аздан кийин чалсаңыздар боло берет. Ооба, бир аздан кийин онда бир жарты сааттан кийин апам өзү чалат да, мен өзүм башка үйдөмүн да, апам өзү башка үйдө. Макул. Рахмат, жакшы. Ушу менин номерим Миргүл атым. Номерин сохранить этип коюң. Миргүл, ооба. Эгер бир жардам неме керек болсо айтасыз го. Жазасыз, айтасыз. Макул. Анан Кудай буйрса мына жакынкы күндөрү Кудай кааласа зонадан чыгарып алсак Нурбекти, мен өзүм сиздерге алып барамын. Ошол жерден барып Кудай кааласа. Калган өмүрү жакшынакай болуп өтөт Кудай кааласа. Бактылуу жигит болот иншалла. Ошондой эле болсун. Макул. Кудай буйрса, иншалла. Макул. Жакшы, рахмат. Макул. Assalomu alaykum. Улук мырза кандайсыз? Жакшы, кандайсыз? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Мен азыр Нурбектин эжеси менен сүйлөштүм Казакстандан. Байкуш аябай ыйлап, кыскасы апасы да ыйлап аттыр да. Жардам берип коюңуздар деп чалып азыр сүйлөштү мен менен. Анан мен айттым азыр Кудай буйрса бүгүн же эртең мен өзүм Бишкекке барат окшойм деп атам да. Анан сиз кандай дейсиз? Ошол мен барсам кичине кечеги сүйлөшкөндөй сиз да бир жардам берсеңиз жакшы болмокпу? Ошону эмне кылалы, кандай кылалы деп чалып атканым. Жарайт. Ошол боюнча колдой берген аракет кылып көрөлүм да.